Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушул ааламдан түшкөн адамзатка бир кабар, сунуш, тапшырманы чекесинен ирээттеп, кыркып, ушу музду дагы чекесинен чагат го, ташты дагы ушу чекесинен чагып, ирээттеп бергендей, ушу ирети менен улуу журтка жеткирип атабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына күн өткөн сайын кылым мыйзамы түшкөн да, ошол кылым мыйзамынын талабы күчөп, күн өткөн сайын адамзатта оор акыбал болуп атат. Сырдуу кубулуштар болуп атат, мына дүйнө элин. Эми жер эне тынч турса, жер эненин астында, үстүндө же болбосо жер энеде биз турабыз да. Мына ошондуктан же дүйнө эли аман болсо, дүйнө элинин астында биз аман болобуз. Ошон үчүн же дүйнөдө тынчтык болсо, бизде тынчтык болот. Дүйнөдө бир токчулук, молчулук болсо, анан бизде тынчтык болот. Ошондуктан дүйнө элиндеги бир сырдуу кубулуштар, бир пикир келишпестиктер, адамзаттын бир ушул көз карашка такыр алдырып ийгени, каражаткабы, же күнүмдүк саясаткабы, ушуга эле алдырып ийгени бир мындай көрүнүп атат да. Же болбосо ушу материалдык дүйнөнүн бүткөндүгү, же болбосо ушу материалдык дүйнөгө адамзат карап алып, өзүнө оор акыбал алып келип аткандыгы. Ошондуктан улуу кыргыз бул, же болбосо ар бир адам, же болбосо ушу кыргыздан чыккан ыйыктар, шайыктар жеке башын гана ойлобош керек болуп атат да бүгүнкү күндө. Ушу дүйнөгө караш керек болуп атат. Себеби улуу кыргыз адамзатты улутка бөлбөйт. Эгер бөлсө өзү утулат, соттолот болуп атат. Эмнеге дегенде, биздин милдетибиз бүгүнкү күндө адамзатты сактап калуу болуп атат. Ошон үчүн анан улуу илим, улуу энергия, улуу жоопкерчилик берилип атат. Ушу мисалы менин бүгүнкү милдетим, менин тегерегимдегилердин же дагы биригип кеткендердин милдети жер энени сактап калуу, анан адамзатты сактап калуу болот да. Бул кыргызды же үй бүлөнү деген жок, же жеке башты деген жок. Анан ошо табият сакталып калса, адам сакталган атат. Табият сакталып калыш үчүн адам өсүш керек болуп атат да. Адам өссө, анан табият сакталган атат. Болбосо табият жандуу экен, жаратылыш жараткандын аткаруучусу, кабарчысы экен. Мына жаратылыш эле жеп коюп атпайбы? Бул жерде так берилет. Ушул жер адамы, адамзатты табият, жаратылыш жегени калды, куткаргыла деп. Жаратылыш, от, суу, таш, аба бул жандуу болуп атпайбы? Мына суу каптоо болуп атат, кар көчкү болуп атат, жер көчкү болуп атат, жер титирөө болуп атат, торнадо болуп атат. Ушу экономиканы бир 2 күндө түшүрүп коюп атпайбы? Караңызчы, Кудайдын керемети мына от, суу, таш, абаны. Анан ошол улуу кыргыз ушунун тилин билгендигинде болуп атат. Ошондуктан менин оюм ушул бүгүнкү күндө ушул асман жер адамзат болуп атат. Менин тегерегимде ушу илим алгандар, ушу иштешип аткандар, багытташтар мына ушул болуп атат. Ошондуктан улуу кыргыз бөлүнсө күнөөгө батат деп берилет асмандан, Кудайдан. Бириксе алтын доорду курат деп.
Анан ошол бирикчү мезгил келди. Адам азыр биз биригебиз деп бирөөлөр кыргыздын 40 уруусун кошобуз деп жүрөт. Түлөө кылсак эле биригет экен деп. Биригүү качан болот дегенде адам өзүн тааныганда анан биригүү болот. Мына ошонун аракетин кылып атам мен. Адам чындап эле адам улуу, мен кыргыз эмес, дүйнө биригиш керек болуп атпайбы? Адамды ошол ар бир адам улуу экен деп түшүнгөндөн анан биригүү болот да. Улуу деген эмне экен? Жаны улуу дүйнөдөн келиптир. Бирөөнүн ошол назарынан калсаң жакшы болбойт экен. Бирөөнүн каргышы тиет экен же алкышы тиет экен деп түшүнгөндө анан ошондо биригүү болгон атат. Кокуй менден кетпесин деп эле ар ким ар жагын карап калат да, ар тарабын. Мына урматтуу улуу журтум. Ошондуктан мына пас адам пас түйшүк тартат. Пас адам пас түшүнөт. Биз улуу болуп атпайбызбы? Ошондуктан биз улуу журт азыр табиатты адамзатты сактап калуу милдет. Аны үчүн ким сактап калат? Эмне менен сактап калат? Энергия менен сактап калат. Сыйкыр менен сактап калат. Касиети менен сактап калат. Аны үчүн ошол аурага жетиш керек болот. Ошол сыйкыр аурага. Мисалы мына Арстан Алайдын аурасынан от, суу, таш, аба, амал, программа алат деп берилет. Ал эмнеге мындай? Же ошонун буйругун аткарат деп. Күнү түнү ошо аалам күчтөрү, табият күчтөрү, кыйгадам күчтөрү, ошо шамандар, ошо кыргыздан өсүп аткандар Арстан Алайга кызмат кылат, отчет берет деп. Эмнеге дегенде азыр биз жердик үй бүлө эмес, бир майда иш эмес, өз жеке баш эмес, кыргыз эли мамлекет эмес, дүйнөнү ойлонуп атпайбызбы? Дүйнөнү кантип бириктиребиз? Дүйнө кайсы жерден жаңылып атат? Батыш эли менен чыгыш эли кантип биригет? Батыш эли техникалык мүнөздү алып жүрсө, чыгыш эли теңир мүнөздү алып жүрсө, улуулук мүнөздү алып жүрсө, булар качан гармонияга өтөт? Алар каражаттуу болсо, биз касиеттүү болсок, кантип биригебиз? Ушул чыгыш эли отко, сууга, ташка, арбайга, мазарга маани берсе, алар менен иштесе, алар менен гармонияда болсо, батыш эл жөн эле бир көз карашка алдырып алган болсо, көз көргөнгө ишенген болсо, экөөнү кантип гармонияга бириктиребиз деп мына ушул аракеттемин. Же болбосо ушул деңгээлге ар бир адамдын түшүнүгү жетиш керек. Ушу ааламдык сабак убагында эң башкы максатыбыздын бири оор эмнеден пайда болду? Карылык эмнеден пайда болду? Ушу кысылуудан, кыжаалатчылыктан пайда болду. Ушу түшкө эгер жаш бала түшкө кирсе, наристедей көз карашка өт. Жаш баладай өзүңдү сез деп берилет. Демек бул эмне деген сөз? Жаш баладай болсо деп анан муну кайра талдап бериш керек, элге жообун таап бериш керек. Жаш бала эле тазабы десең, жок, жаш балада дагы арыздашуу бар, кийим талашуу бар, майда түшүнүк бар. Жаш баланын бир гана жагы жакшы, ал таарыны чыгармабайт, унутуп калат. Мына адам кысылса, азыр ушу өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Карылык оорум неден пайда болуп атат? Ушуну табышыбыз керек болуп атат. Рак оорум неден пайда болуп атат? Кырсыгым неден пайда болуп атат? Ошондон кантип кутулушубуз керек? Ушул жөнүндө сөз. Улуураак адам капа болсо, мисалы үйлөнгөндөн кийинби, 14 жаштан кийинби, 15 жаштан кийинби, мисалга, өлүм астынага чейинкилер. Ушу кысылса, уйкусу келбей атат да, мээсинен кетпей атат. Ошондо жана депрессия, стресс деген пайда болуп атпайбы? Жаш баланы азыр уруп койсоң, ыйлап атып уктап калат да. Эң жакшы сыпаты ошол кек сактабаганында, анан ой кармабаганында. Ой токтогондо адам жашарып, нурданып атпайбы? Мына биз ошону жаман ойду кармабашыбыз керек болуп атат. Ушу жаман иш болсо, аны бир ушу энергия топтоонун да жолдорунда бар. Аны бир күч, ал сени бир бышырып атат деп тетирсинче, ал бир утуш болуп көрүнүш керек.
Мисалга мына эми жандуу нерсенин баары кыймылда болот турбайбы? Кумурска кыймылда экен, кыймылдап жүрөт экен. Керек болсо баягы биттей кыбырабачы деген сөз бар да. Ада бир кыймылда экен. Жамгырда карда чөп жатып калса, ал дагы кыймылда экен, эртең көтөрүлөт. Адам да бир кыймылда болуш керек экен да. Адам эмгектенип туруш керек. Эгер эмгектенбесең, анда сөөгүң катып атат да, кыймыл болбой калган. Негизги кыймылды могу жашоону ошол эле кыймыл үчүн берген. Жана 5 убак намазында бир кылышы физарядка сыяктуу. Муунун катпайт. Ылдыйын кейгенде канчуркайт, мисалга, моюн буралганда, ошонун баары ошол бир катар ушундай берилген да. Кудай дагы ошондой бир акылдуулук менен берген. Ошондо жеңилдик болот бир кыймылда. Анысы кандай эле? Ушул могу иш деле, жашоо деле бул ошо жеңилдик. Эми төшөк салсаң аны жыйыш керек. Чай ичсең жыйнаш керек. Кийиниш үчүн бир аз ишке барыш керек. Мисалга, карасаңыз ошо жөн эле ошо кыймылды болсо биз түйшүк алып келип алыппыз да. Мына ошондон жана жаш баладай мүнөзгө өтө албай, ошол бир анча-мынча нерсени кечирбей албай, мээге түйүп алып эле анан ошондон карып ооруп атабыз, урматтуу болушту. Ошондуктан өзүңүздөрдү бош кармап, дениңерди бошотуп, көзүңөрдү жумуп, мага ушу көрөрмандар көп чалат. Өзгөрүү болуп атканын, өсүү болуп атканын, түшүнүк болуп атканын, оору суркоодон айыгып атканын айтышып. Анан ошо эң эле жагы ошол эң биринчи ушул 100% оорудан айыгат деп берилет бул жерде. Бул чындык. Анан экинчи ушул биздин рахат, ушу өскөн адамдардын жашарып рахаттанабыз. Жаманды жакшыга жаратып алып рахаттанабыз. Жаратуучулук да. Көңүлдүү жүрсөң көп иш бүтөт деп берилет ааламдан. Көңүлдүү жүрсөң мындай эле жердик иш эмес, көзгө көрүнбөгөндөрдү иштер бүтөт. Дух, алтын доорду куруучу күч деп берилет. Ошол көңүлдүү жүрсөң демек духуң бийик жүрөт. Тобо шүгүр дейли мисалга, ар бир күнгө. Мына урматтуу улуучум, ошентип өзүңүздөрдү аябай бошотуп, эркин кармап, ошо эркиндикте анан багындыруучу энергия жайгашат. Боштондукта дагы бир чоң энергия жайгашат. Ушу өзүңүздөрдү аябай бош кармап, эркин алып жүрүп, боштондукту пир тут. Эмнени пир тутасың сен? Десе бирөө пайгамбарды пир тутам дейт да. Эми жакшы, аябай көп адамдар Манас атамды деле пир тутсак болот. Бир бурулуш кылган Ленин атаны деле пир тутсак болот. Бүгүнкү күндө бир жакшы саясатчы адамды пир тутсак деле болот. Жок, эң биринчи ушу боштондукту пир тут. Боштондукту, ушул денеңди бошот. Басып жүргөнүңө, мына ушуну да жүрсөңүз, анан ушу энергия, ушу мээңизди бошотуңуз. Кийин уйку жоюлат. Уйкуну жой деп берилет асманда. Кантип уйку жоюлат дегенде, уйку чарчоодон пайда болот. Адам демек өзүн бош алып жүрсө чарчабайт экен да. Кысылуудан эле ошо бир оору деле, уйку деле ошондон пайда болот. Ошон үчүн өзүңүздөрдү бош кармаңыздар. Ошо кайталап, улам сиңирип, улам тереңдетип айтканга туура келет, урматтуу журт. Анан бул доордун талабы эмне дегенде, эң негизгиси жаратуучу бол деп атат. Жаратуучулукка өт. Эгер ушул доорду адам жаратуучулукка өтпөсө, могу сыноолордон азыр эми ушу өлүмдөн кутулуш керек болуп атат да. Өлүмдөн, кырсыктан, кыйынчылыктан кутулбайсың дейт. Жаратуучулук эмне делгенде ошол ушу психологиялык бир андай сүйүнүштү дагы түшүнүшүбүз керек экен. Бүгүн жакшы айыл өкмөт болдуң, эртең түшүп калсаң
же аким болуп, анан губернатор болуп бир күн түшүп калсаң, ал жаман го. Мисалы, кимдер кайтыш болуп кетип атат. Ошондой адамдар түшүп калгандан кийин духу түшүп калып атат. Прокурорубу же да бир демеби, анан чыга албай атат эле, анан өтүп кетип атат. Ошо сүйүндүргөн иштин дагы жакшылыкка буйрусун же элге буйрусун дегендей мындай өзүнө терең алып албаш керек. Эртең кетип калса адам ошону сүйүндүргөндү тетирсинче бул жакшы эмес окшойт деп кабыл алгыла дейт. А кайгырган ишти ар жагын карасаң бул жакшы. Себеби ошол кээде кысылууда, кайгырууда дагы бир нерсе иштеп чыгып атат да, ошол бир татаал иш болгон кезден кийин анан тобоңо жанып атпайсыңбы? Кой, мен өйдөлөп кетип, мен көп алыптырмын деп мисалы адам тобосуна жанып атат. Караң, сен ошол жаман иштин жакшы жагы бар экен да. А жакшы деген иштин жаман жагы бар экен. Ошондо биз жакшы болуп туруп, өтө бийикте болуп, эртең ылдыйга түшүп кеткенде ооруга кабылып калып атабыз. Же болбосо ошол бир тобого жандырчу, же болбосо ошол жамандыгым эмнеге болуп турат делгенде Кудай сени бир соттоп тобоңо жандырып коюп атпайбы? Болбосо сен андан да бийигирээк барып адашып калмаксың да. Кырсыктап калмаксың. Ошонун баары эле мындайча айтканда улуу философия болуп атат. Мына ошону жаратып алуу болуп атат да. Жамандык келсе, мунун жакшы жагы бар болуш керек, бу да бекер болгон жок деп, бир 2-3 күндө бир кайра жообун таап, мына жаратып алуу. Ошондо сиз солук этпеген бир мүнөзгө өтүп атасыз. Жаратуучулукка өтпөсө, анан ошол кырсыктан кутулбай атат. Эсеп кысап чыгар, сот бол дейт. Эми биз азыр соттоп атабыз. Талкуу менен соттойбуз мисалы. Элди алдагандарды соттойбуз. Булар элди бурмалап атат деп, могу улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атат деп. Мисалы ошо батыш мамлекеттери каражатына таянып алып, дүйнөгө бийлик жүргүсү келтирип атат деп соттолуш керек. Анткени тегизделиш керек болуп атат бул жаңы доордо. Тегиз заман болот деп берилет. Мына могу 4 этапта адам этап дегенде бул кандай дегенде бул тегиздик. Улуу адам кайра тегиз болуп атпайбы, калыс болуп атпайбы? Тегиз заман болот. Бай деле жок, кедей эле жок дегендей. Ошондо тегизделгенде анан башканын баркын билет да. Ушундай бир заман болот. Мына биз ошентип сот жүргүзөбүз, чечим жүргүзөбүз. Анан ошондо эми бул жерде так берилет, эми ошо куйруктуу жылдыз жерге түштү энергиясы, жана арбайлар инопланетян болуп жерге түштү дегендей. Анан ошо алны бир энергияны бир адам сиңирип алды деп. Анан ошо куйруктуу жылдыздын энергиясын кийген адамдын назары эле өзү математика деп. Математика деген бул жыйынтыгы. Мисалы, мен ошол куйруктуу жылдыздын энергиясын сиңирген адаммын. Жана жылдыздуу адам экен деп да кыргызда бекер айтпайт го. Жылдызыбыз келишип калды деп, мисалы, жылдыздар төлгөсү деп да бекер айтпайт. Анысы кандай, анан ошо куйруктуу жылдыз жерге түшкөн, анан ошо энергиясы сиңгенде анан биздин кайра ошол же кыргыздын эртең өскөн адамдардын дагы милдети ушул. Жашына карап сотторду чыгаруу, сотторду жүргүзүү, чечимдерди чыгаруу деп берилет. Атайын ушу бошотулган адамдар болот бул улуу кызмат үчүн деп. Мына азыр бирөөлөр айтып атат, менин бизнесим жүрбөй атат, мен иштен бошотуп ийди деп эле жүрүшөт. Аны атайын бошотуп ийди. Мына мени да атайын бошотулган адаммын. Мен тегерегимде дагы ошол улуусу бар, кичиги бар, атайын бошотулган адамдар. Ошо бошотулган адамдар бул ишти кылбаса кырсыктайт. Себеби бактысы дагы, ырыскысы дагы, күнү дагы ушул жол деп. Мына мен ушу менен рахат алам. Мен ошол ааламдык, жаным ааламдан келген го. Ушул миссиямды аткарганды үчүн бактуу өлөткө жетем. Менин кызматым ушул. Улуу адамдын кызматы башка да. Кичи келин кичик го эми, келгин.
анын кызматы башка, күйөө баланын кызматы, баланын башкасы, же болбосо тайеке же жаштардын кызматы башка, улуулардын кызматы башка. А улуулар тескейби? Чечим чыгарабы? Айылды кеңешип бир чечишип койгон дегендей эле биз дагы азыр ушул улуу кыргыздар отуруп алып биз дүйнөнү кеңешебиз. Анан ошо энергияга жеткенде ошол иштейт. А ошентип анан биригүү болот. Ошол могу арбай, мына сүрөттөгүдөй инопланетан периште Кудай деген этапка адам чыгыш керек, пенде болуп ак кара болуп жүрбөш керек. Себеби ошо Кудай деген этап бул эмне дегенде Кудай сыяктуу жаратуучу бол. Кудай сыяктуу сен тегиз кара. Назар сал, дүйнөгө карашол, техника аркылуу эле. Анан эле ушул жердеги эле решенияны бирөөлөр кийип алып аткара берет. Биздин чечимде эле. Ошентип анан 5 улуттун чечими менен табият сакталып калат. Бул түрк тилдүү эл, орус эли, англичан эли, кыргыз эли, ушу 5 мамлекет. Же болбосо жанагы Чечтебөгө бир 5 ата барып чечиптир. Чечилбей аткан маселе чечилдиби? Же ошо бешөөнүн чечкен решениясы туура болдубу? Мына урматтуу болуп жүрдү. Азыр биздин кызмат жаратуучулук ушул болуп атат. Ошол эмне менен? Ал кимди иштейт? Ошо улуу бошотулган адамдар ошо келип илим алып эми биригүү болот да, себеби башка жактан жол таппайт. Башка жактан кырсыктай берет. Себеби ар бир адамды азыр энергия кийип алды да. Көзгө көрүнбөйт ал энергия. Анан эле ошол туура келбей атат, иши жүрбөй атат. Же түнү менен уйкусу качып атат, же бир кызыктай түштөрдү көрүп атат, ойго келбеген. Же бир кысылуу болуп атат, же давлениялары көтөрүлүп, бир нерсе болуп атат. Анан арга жок келет да. Анан ушул милдетин алат. Анан кырсыгынан кутулат. Демек, могу жердик иштен кол жууйт. Маани бербейт. Мына улуу күчтөр жерге маани бербейт. Жан аспанга кеткенде атанын малы балага буйрубай калып атат. Анысы кандай да ошол улуулукка калыптанганда, анан ошол улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жойулат. Мына улуу кыргыз. Улуу мыйзамды жарат, мына мен жараттым, жаздым. Эми адамзатты ортоңку жолго салышыбыз керек, болбосо тыптыйпыл болуп жойулабыз. Биздин кызматыбыз ошол. Улуу деген эле өзү бул улуу күчтөй касиети бар. Кайра ошондой милдети бар. Ошондой көз карашы, ошондой маданияты, ошондой талабы бар. Улуу адам кайра эле төрдө жатып алса да болбой атпайбы? Анысы кандай, мына улуу кыргызга ушинтип закон түштү. Кайра милдеттендирди. Анан аткара албаса кырсык болуп атат. Ошондо эми бунун баары Кудайдан деген азыр бирөөлөр түшүнүк бар да. Же пешенебизге ушуну жазып койду деп. Пешенеңизге ал эски сөз, пешенеме жазып койду. Же тагдырым ушундай Кудай жазган деп. Ошого сиз ишенип атасызбы? Мына ооруп атсам деле ойлоп атат. Мени Кудай ушинтип оорутуп атат. Же карысам деле ушул карылык Кудайдан деп. Же болбосо ушул пешенеме жазып койду деп бирөө эрге тийип бирөө катын алып атат да. Же болбосо ошо менен эле ажырашып кетип, анан пешенем ушуну жазган дейт. Аны өзүңүз жазып алып атасыз. Азыр Кудайдын каалоосу өз тагдырың өз колуңда деп атат. Сен жарат, сен өз, мен сага коштоп, колдоп гана мөөр басып берип турам дейт. Мына кысылба, кыжаалат болбо, иньян деген, же болбосо ошол аял эркек деген, же болбосо тозок деген көз караштан чык.
Мына кысылба, кыжаалат болбо, майдаланба. Өмүрүң узунбу? Узун. Ден соолугуң чынбы? Кудай жараттыбы? Пешенең ошону жазсыңбы? Же өз аракетиңе жараша оңолдубу ошол? Өз аракетиңе жараша болот. Ал кимдин колунан келет? Кайра улуу түшүнүктөгү адамдын колунан келет. Ал медиктин колунан келбейт. Ал бир окумуштуунун колунан келбейт. Ал бир диндеги адамдын колунан келбейт. Ал улуу түшүнүктү сиңирип алган адамдын колунан келет. Өзүн жеңүү өтө оор. Өзүн жеңүү үчүн илим, ишеним, дух, анан энергия керек. Мына сигаретин тиштай албай жүрөт, өзүн жеңе албай. Ичкилигин тиштай албай жүрөт. Эми пешенеге Кудай ошентип жазып койгонбу? Ичкилик иштеп. Адамдын өзүндө ата деле баланы жаман болсун дебейт да, айласы эле жок да, эми курсагыңа кирип кетеби кайра атаң келип. Жакшы бол деп элатат. Ал ачык айткан болсо, Кудай ошо кырсыктырып чымчып атат. Түзөлсөң коштоп колдоп коюп атат. Атаң сени жок болуп кетсин дебейт да, өлүп кетсин дебейт. Кетиринче тирүү жүрсө экен, элге пайдасы тийсе экен, мени уят кылбаса экен деп атат. Ансыгандай эле Кудай деле ошондой деп атат. Өлбөсүн деп атат. Бирөөнү каргабасын деп атат. Бирөө менен жамандашпасын, оорубаса экен деп атат. Өзүн бошалып жүрсө экен, бирөөнү улуу көрсө экен, бирөөнү ыйык деп көрсө экен, иттин да ээси бар деп көрсө экен, карышкында теңири бар деп көрсө экен, чөптүн да жаны бар деп көрсө экен. Көргөн нерседен эле бир нерсе чыгарса, демек Кудайдын бар экени адам түшүнүп алып атпайбы? Мына өзүңүз жаратыңыз баардык нерсени, талап ушул болуп атат. Мына инопланетанын деңгээлге жеткен, ал энергия иштетүү. Энергия. Мына энергия иштеп атат. Энергия иштеген үчүн адамдар өсүп атат. Өйдөлөп атат. Энергия иштеген үчүн көңүлү тынчып атат. Көпчүлүк ушу эфир убагында уктап калабыз дейт. Уктап калсак мейли деп анан стаканга, бакалашкага бир 3 күнгө жеткидей кийинки эфирге чейин суу куюп алат эмиш. Ошого суу отурду. Эми бул шаманчылык туура, керек ошол. Ошо энергия өткөн үчүн уктап атат. Энергия иштетүү деген ошол. Мен деле адаммын. Мен мүмкүн сиздерге кээ бир адам караганда 10 жыл, 15 жыл ылдый болгом. Түшүнүгүм деле, көз карашым деле, энергиям деле. Ошо мына улуу илим менен тынбай изилденип, анан изилденсең, анан эмгек кылсаң, анан утуш берет экен, анан кызматка буйруйт экен. Мына өсүңүздөр, келиңиздер дүйнөнү бириктирели. Келиңиздер мына кут деген периол. Кут каралы. Кут урду го. Кут урган, кут урган. Ит деп коет го. Кутурбачы дейт го. Кут урган ал адамды. Ошо кут ургандарды кут каралы. Өзүн тааныталы. Улуу түшүнүк менен, идея менен эл кыдыралы. Район айылдарга ордачалы. Ошо бизден барган элчилер отуруп берсин, ошол жерде сүйлөп берсин. Ошо биз үйрөткөн энергия өткөргөндү иштесин. Анан ошондо сиздин көңүлүңүз тынчпы? Тынч. Деги бир Кудайга жакшы иш кылдыңызбы? Кылдым. Мына мен Кудайдын бергенин эле айтып атам. Жаңыча берген. Бул пайгамбарлыкка жатпайт. Кыргыздан пайгамбар чыкпайт деп берилет тааламдан. Адам атага окшогон эле энергия көтөрүп жүргөн адамдар чыгат дейт. Демек, адам этаптагылар, адамдык касиети бар адамдар чыгат. Бул тилмештик. Ата бабаңды аманатын айтып кой дейт го, керезин аткарып кой дейт го. Мына мен ошол аманатын айтып атам. Ата бабаңдын арбагынын. Кабыл алыңыз ошол аманатын.
түшүндүрө албай атсам, келиңиз түшүнүшөлү. Же ошо бир сөз чыкса, ичиңизден түшүнүңүз. Сын койбоңуз. Бирөөнү сындагандан көрө өзүңдү сында. Бирөөнү сындагыча өзүңдү сындасаң, сага келаткан кырсык касиет болуп жоолугат. Сындаба. Жамандаган адам өзү жаман. Ошон үчүн менин жаман жагымды көрбөчү, жакшы жагыңды. Мына улуу кыргыз деп биз жаратып атабыз го, жаман жагын көргөн жокпуз. Мына урматтуу улуу журтум. Келиңиздер ошо эгер ата теги арбак жок болсо, мына кээ бирлер жок дейт да, мага кээ бири чалат да. Бир тутканым эле бир пайгамбар, ана ишенгеним эле бир Алла депчи. Мейли экөөнү кеп жок. Алла бар экени чын. Пайгамбар болгону чын. Экөөнөн башка эчтеке тааныбайсыңбы? Бир апа бар, баланын жүрөгүн көтөрөт. Зыяны тийдиби анын? Балаң ыйлап чыкса, мүмкүн кусуп чыгым болуп калмак 2 күндөн кийин. Бир күн түнү уктап чыкса эле, ыйлап чыкса эле, канча сен убаракерчилик болмок. Демек, ар бир адамдын касиети бар да. Ар бир адамдын бир жашоого жаралуу максаты бар да. Эмнеге ал апаны мен тааныбай коюшум керек? Бир кызмат кылып атат, элге жардамын кылып атат. Пир тутпасам дагы бир улуу адам катары, ыйык адам катары, жөн адам эмес катары таанышым керек да. Мына бирөөлөр отуруп алып, мисалы Эргешбай ата бир отурганда 13 саат отургузуп коет эмиш. Ушу тынбай жазып. 13 эмес, мисалы 1 саат отура алабы? Мектепте деле бир перемен болот го 45 мүнөттө. 1 саат көп адам менен отура албайт. Мына анын адамды мен эмнеге сыйлабашым керек? Эмнеге тааныбашым керек? Ошентип адамды бир кызматка кылдыртып атат го. Ал сага эле пайдасы тийип атат, эч кимге зыяны тийген жок, сага зыяны тийген жок. Демек, таанышыбыз керек да бири-бирибизди биз. Мына биз ал адамды тааныйбыз. Мына тааныгы дегени кызматын тааныйбыз. Бул Кудайдын бир кызматын кылып атат. Токтоттуруп койгон аны, мисалга. Керек болсо ошо жазып аткан убакта үйгө барба деп койгон. Өлүм житимге барба деп койгон. Адамдык могу пендечилик жашоодон чыгарып койду да. Керек болсо квартиралап жашаган. Ошону жасап аткан убакта. Квартира бүтүп калган кезде бирөөлөр келди, квартирасын улап жазып берген. Ошондо манас ата берип атат, каникени берип атат. Байланышты. Жаман сөз айткан жок, бүт эле тарбиялык эсеп. Кантип анан ушу арбакты жок деп айтабыз? Мына ата жолунда деле. Ошон үчүн арбай тирик деп бил. Тааны арбайды. Арбайлардын укугу бар. Улутун жергенди тааныгысы келбегенди айыптоого, кырсыктырууга. Арбайлардын укугу бар, мына могу кыргызчылык. Кыргызчылык деген бул жылдызчылык, жылдыздан түшкөн бир чоң энергия. Мына ушуну мыйзамдаштырганга. Же адам ошо бир жылдыздай сыпатка өткөнгө мыйзамдаштырганга арбайлардын укугу бар. Аба менен жүрөбү ал. Мамлекеттерди чабыштырууга укугу бар. Ошентип биз таанышыбыз керек, жок дебешибиз керек. Мына ата тегиңдин арбайы түшкө кирип атат. Түз эле мындай кыл, тигиндей кыл дегенде эле. Же бир ишарат берип атат. Ошону биз окуй албай атабыз да. Эне атаң тили жок болсо, корпусу жок болсо, ишарат кылып атат да. Бир сырдуу кинодо да бирдемени тыштап кетти, баланча келип кеткен окшойт деп бирдемесин таап алып ойлонот го адам. Келип кеткенби, не белги деп. Анысыкандай эле
мына ошо белгисин берип атса, ошону биз жокко чыгарып атабыз. Мына урматтуу болуш. Ошондо азыр эмне болот дегенде, ушул жерде адам жашайт. Улуу күчтөрдүн түшүнүгүнө жеткен атат. Эң башкысы. Улуу күчтөрдүн түшүнүгүнө. Ошондо эки дүйнө биригет болуп атат. Мурун тыйыла өлгөн болсо, жан асманга кетсе, азыр түшүнгөн адам жан менен тан биригип туруп өлбөй калган атат. Жерде жашайт, бирок улуу түшүнүктө жашагандан кийин могу жер жашоо адамга бейиш көрүнүп калат. Мурун бир тозок, күнүмдүк бир нерсе жүрсө. Ошондо мурун анатомиябыз, могу башыбыз, колубуз, бөйрөгүбүз, деги эле клеткабыз, жөн эле бир жеке башын бага албай жүргөн адамдар бар го, үй бүлө бакса да жакшы. Жеке башын, кара башын бага албаган кыздар болгон. Энелер бар, жалгыз эле боюн. Акелер бар, байкелер бар. Ошого иштеген болгон анатомиясы, мээси, өтү, колу бар. Азыр ааламдык түшүнүккө өткөн адамдын анатомиясы, астрологиянын ролун аткарып калып атпайбы? Мына, менин оозум эмнени сүйлөп атат? Ааламдын сөзү. Мына мен ааламдын улуу күчтөрүн айтаар сөзүмүн, ошону айтып атам. Ошо кезде мен ошону айтканда алар аба менен коштоп колдоп барып сизге энергия өтүп атпайбы? Мына бир ата чалдым мен. Эстей эле берем ушу сенин эфириңдин убагында алдыңа кетейин дейт. Мына ошолор иштеп атат. Мен биякта отурам. Сиз канча километр нарысыз? Мына иштеп берип атат. Көрдүңүзбү мына? О гармония деген ошол. Мен аларды элчилигин кылып атам, тилмештигин кылып атам, ааламдын сөзүн сүйлөп атам. Алар сизге барып бир кереметин көрсөтүп атат. Мына биз чогуу иштеп атабыз. Сиз өзгөрүп атасыз. Өсүп атасыз, айыгып атасыз. Мына мен анатомиям ушак айтканга иштеген жок, урушканга иштеген жок. Улуу кыргыз жаман сөздү оозуна албайт. Эми улуулук сыпатка жеткен адам албайт. Эгер алса кут учат. Өзү деле сүйлөбөй калат. Мына менин бутум ушул жерге келди. Улуу деп ушу жашоону. Бутум эмнеге иштеп атат? Жеке бир менчикке иштеген жок. Жеке бир тойго, торопого, майдага барган жок. Ушул жерге келди. Ушу эл үчүн. Анан эл сакталса, жер сакталып калган атпайбы? Адамзат сакталып калган атпайбы? Кыргыз өзү уютку болуп атпайбы? Уютку уюса анан уюп кете берет да, бир кашык уютку түшкөн жер анан биягы уюп кетет го. Кыргыз уюса эле анан дүйнө уюган атат. Мына кетип атат. Башым жеке эле бир менчикке, же бир арамзаалыкка, же бирөөнү алдоого иштеген жок да. Жаратуучулукту кантип иштетем? Элге кантип түшүндүрөм? Кантип чечмелеп берем? Арбайлардын сырын кантип жазам? Кантип аларга ишаратын түшүнөм? Алардын иштеп атканы эмне? Ошого иштеп атат да. Көрдүңүзбү? Ааламдын ролун, анатомия, астрологиянын ролун аткарат. Ана мына мен энергия өтөт деп атам. Мен мээм менен ойлонгондо, оюм менен ойлонгондо ошол иштеп атпайбы? Өпкөм. Мына өпкө оорубаш эмне кылыш керек дегенде? Абаны тазалап, боеп туруш керек. Мен нурга толгон адаммын да. Мына боелуп атат. Боет дегенде ошол бул жердеги нерсе бияка чыгып атат. Караңызчы, анатомия эмне кылып атыптыр? Өпкө керек болсо абаны боейт экен. Бирөө туберкулезун жугузуп кетти, бирөө састмосун жугузуп кетти дегендей. Же болбосо бул жерде берилет. Арстан алайдын көзүндө от, сөзү кут деп. Бутунда кут бар мына. Сөзү менен кут. Ошондо мээм ички оюман чыгып, анан сизге кут болуп барып атпайбы? Кудай деп эле биз дыны киргизип алыппыз да. Кыргызча так берилет бул жерде. Кут ай депчи. Эми ай караңгы го өзү. Ай өзгөрүп тууп турат го. Кайра толуп, кайра тууп, кайра жаңырып дегендей. Демек өзгөрүү бар экен да. Бул жерде ааламдагы, адамдагы тынымсыз өсөт деп турат. Эмнеге дегенде, бала тарбиялайм дей берип, ар нерсени көрүп алып, эне ата деп өсүп атпайбы? Ошо бала күнүмдүк турмуш. Анысы кандай деле ушу биз өскөндө
Биз менен кошо ошо аалам дейбизби, Аллабы, ааламдагы көзгө көрүнбөгөн күндүк күчтөрдө өсүп турат экен. Анысы кандай мына ушу мен да күнүгө өсөм, ошол нерсени жеткирип атам. Караңызчы, ошентип улуулукка өткөн адам, анан ошонун көзү, анан ошонун сөзү, анан ошо табият бул бейиш турбай, бул Кудайдын өзгө көрүнгөн керемети турбай деп аны тааныгандан ал кулпурат экен. Ошол экен мээри. Мына биз кыргыз улуу дегенде өзү ыйык, кыргыз өзү бир жаратуучу, кыргыз өзү кут деп атпайбызбы? Мына жаратып атабыз. Бул чындык. Анан ошондо кыргыздар чын эле деп жаралып атпайбы? Кайра бир жаңыча көз карашта. Караңызчы мына. Мына урматтуу улуу журтум. Ордубузду табалы, кызматыбызды кылалы, бир кырсыктан кутулалы. Кырсыктан. Кырсык ден соолугунан бишиненби, бала чакадан пикир келишпестиктен деги эле кырсык. Бул адам ааламдык кызматын билбегенде Кудайдын ачыктан эскертүүсү. А кызматын кылганда Кудай канатына калкалап кырсыгын токтотот деп мына бул жерде менин сөзүм эмес, Кудайдын сөзү так берилет. Кырсык кылыбыз келбейби? Кел кызмат кылалы. Жана мен айттым го, кумурска деле бир кыймылда жүрөт. Кыймылдай эле. Өсөлү. Кыймыл болсо өсүү болот. Кыймыл болсо бир өнүгүү болот. Анан жалкоолонуп жатып калсак каякта өнүгүү болот. Кыймыл болбосо өзү анда адам ооруйт да, семирет. Кыймыл ошо мээнин кыймылы, деги эле телонун кыймылы. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Бул жактан чыкпайбыз да. Угуп атам, айта бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Угуп атам, айта го. Алло. Айта бер, айта бер. Алло, салам алейкум. Айта го. Менин атым Назаров Эрмек Абдыжапарович. Мен суроо, сиз исламга кандай карайсыздар? Жакшы. Мен исламды аябай жакшы көрөм. Диндин баарын жакшы көрөм. Пайгамбарды дагы жакшы көрөм. Бардык пайгамбарларды. Айылдагы аксакалдарды өтүп кеткендин баарын жакшы көрөм. Жакшы бага бир айткан тилегин, желге берген кызматтарын эстеп аябай сыйлайм. Азыр ушу кемпири болсо чакырса да тоюна барам. Анысы кандай мен пайгамбарларды дагы диндерди сыйлайм. Бирок ал бүгүн бүтүп калган. Себеби бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү заманда пенделер чокунган, минткен диндин баары ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болуп атат. Биринчи класстагы бир адамдын, баланын деңгээлине жарактуу болгон. Ал кезде адам ошол дин түшкөн кезде темир доору башталарында белгиси болчу, жанагы кинодо бирино болуп турбайбы? Дөңгөлөктөрү арабасынын. Темир доору, техника доору баштала эле. Техника доору билбесе кыргыз журту жөнүндө ал пайгамбардын түшүнүгү болуп турбу? Бул бир кыры. Кудай ал пайгамбарды жаратып, өзүнүн купуя сырын, алды да жашоо жолжобосун өтө кыскаң сезимден эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Биринчи класста убагында сен ишиң жок да, аял эркектин жашоосу кандай болот, куда сөөктүн мамилеси кандай болот, билбейсиң да, кереги да жок. А Кудай да аны айтты, ата эне деле айтпайт го, кереги жок. Анысы кандай ошол убакыттагы. Бүгүнкү күндө мен аны пир тутпайм. Азыр сыйынба сен, сырдаш, сыйкырчылыкты иштет. Кудайдан коркуп жашаба, коңшулаш жаша. Атаң же коңшунун сырын билип аласың го. Канчада чыгат үй мындай, мисалга. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, бул чындык, муну айта жүрбөсө болбойт. Анан күн өткөндө анан адам түшүнөт. Көрөрманыбыз бар, угуп атам. Угуп атам сизди. Саламатсың, Арстан алай. Мен сага балам түшүмдү жөртүп алайын дедим эле. Өткөндө түш көрүп атам да, биз бир жака баратсак сыгандар кармап алат да, анан кармап алып аябай сабай турган болот да. Анан мен качам.
качсам, ал тиги сумкасындагы кошелегин мага ыргытат да. Ыргытканда качып өтүрүп үйгө алып келип, анан жолдошума айтам да, муну катышгандар кубалап келатат деп. Анан ал акчаны сакы десене 1000, анан 500 сомдук акча экен да. Анан ой тигине сыганда секирип түшкөн атат, эми давай токтот, азыр түшөт деп эле ойгонуп кеттим. Бул аябай жакшы түш. Сыган эми башка улут да. Башка улут деген иностранец дегенде эле инопланетан арбайлар да. Башка улуттар. Ошондо кубалап атат. Ааламдык сыйгыр күчтөр жолуңарды тапкыла деп кубалап атат. Азыр ошон үчүн адамзатта деги эле бир тынч адам жок. Касиетиң болбосо түнүңдүн тынчы жок, касиетиң болбосо күнүңдү ырыскы жок дегендей эле, касиетиң болбосо бийлигиңде, байлыгыңда жараксыз дегендей эле, бүгүн адамдын тынчы кетип турган мезгил. Ошол кубалап атышат. Бул эже келе берген жок жалпы. Анан кошелегү мага тиеп, ана 1000 сомдук, 500 сомдук дегени акча өзү мурун санаа деп чечилген, ал эми эски түш жорда. Азыр түш, жаңы түш жорда ал энергия болот. Мисалы мына менин энергиям бар, ошол иштеп атат. Анан сандарда чечилет, 1000дик, 500дүк. Эми мисалы мындай эмнеге доллар бүгүнкү күндө күчүн жоюйт? 100 эле доллар, 100түк эле доллар бар го. Баягы 100ү кара деп коет го кыргызда эле. Анысы кандай ошо 100 дегендин өзүндө энергия бар. Так айтып берейин ошол сандардын чечилишин. 1000 могу жер жашоосуна түшүп алыпсың дейт да, микро дүйнө деп. 100 болсо адамзаттын аалам менен беттешүүсү, жүздөшүүсү. Мисалы, мына арбайлар жерге түштү. Жанагы ата жолундагыдай жүздөшүп атат. Кыл муну тиги бу деп. Ошол жүздөшүүсү, ар нерсенин жүзүнүн ачылышы. Ушул пешенеңиз ачылат деп атып, бир бешене болуп чечилет ба? Пешенең жарык деп коет го кыргызда. Анан үйгө келип, баягы айтып атканыңыз эми өз энергияңыз, ал жолдошуңуз эми эриңиз да, эгис болот, энергия да. Эгис энергия деп коет го, мисалы адам өзү эле эмес, бир жөлөмө күчү бар. Анысы кандай ошо энергияңызга айтып атыпсыз. Улуу күчтөр кубалап атыптыр. Алар сизге энергия берип атыптыр өс деп, анан сиз ошону эгизиңизге айтып атыпсыз. Көрөрманыбыз бар экен. Угуп атабыз, айтабыз. Алар сизге энергия берип атыптыр өс деп, анан сиз ошону эгизиңизге айтып атыпсыз. Көрөрманыбыз бар экен. Кара Бурадан Аманбаев айынан чалып атам. Айта бериңиз. Кара Бурадан Аманбаев айынан чалып атам. Аксакал катары өзүңө бир тилек айтып коеюн дедим эле. Айта бериңиз. Аксакал катары өзүңө бир тилек айтып коеюн дедим эле. Ак булуттай бийик бол, аккан суудай тунук бол. Башыңа кетпес бак консун, ден соолугуң сак болсун. Элиңе пейлиң ак болсун. Каулам манас колдосун, Аллам ишиң оңдосун. Башыңа кетпес бак консун. Рахмат байке. Эми менин кубанычым ушул. Аябай кубанып жүрөм. Кубанганым ошо элдин түшүнгөнү, өсүп баратканы, элге түшүндүрө алганым, анан ошо элдин деле бир энергиясы толуп калганына мен кубанып атам да. Анан байке рахмат. Ошо жакшылыгыңызды айтайын деп анан бата кылдыңыз окшойсуз. Ошо бата алып жүргүлө деп берилет. Батанын өзүнчө бир чоң керемети бар. Бата деген бир ошо бат жетүүчү бир чоң энергия экен. Ошо улуу адамдын сөзү болбосо дагы аурасы иштеп турат экен. Ушул мындай эле мээри менен оозунда сөз аз болсо дагы улуу адамдын бир улуу ишин кылыппы, кичине көңүлүн көтөрүппү, 1 килограмм сахар болсо да көтөрө барып, анан ушул батасын алып жүргүлө дейт. Батаңыз кабыл болсун. Деги эле ушу батадан эл бата берип жүрсүн. Мына урматтуу улуу журтум, энергия толтуруу, энергия кабылдоо, энергия менен иштешүү мына ушул болуп атат. Кептин баары мына ушунда. Азыр да эми
ар бир адам эми ушул таным өлбөсүн, могу таным оорубасын деп жашап атпайбызбы ушул жашоодо. Карыбасын, кор болбоюн деп. Анан ошондуктан энергияга толуш керек. Энергияга толуш үчүн кайра эле ушул табигый илимге адам калыптаныш керек болуп атат. Бул жерде ошо кара куш мээ ишке түшөт дейт. Жаратуучулук иштеш үчүн, энергия иштеш үчүн, мына ошо энергия элге өтүш үчүн кара куш мээ иштеш керек. Кара куш мээ иштеш үчүн ушундай улуу окуулар, талкуулар, ушу түш жоору азыраак болсо дагы суроо жооптор сөзсүз керек. Ошондо анан кара куш мээ ишке түшөт болуп атат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз, айта бериңиз, тез эле. Алло. Алло дегенде эле кошко деле айта бериңиздер. Улуу кыргыздар, улуу жылдыздар, улунар улукту көрсөтө турган жаңы ааламдын Алло. Биз Каракол шаарынан мына сизге каалообузду айталы дедик эле. Эми ушул жаңы ааламдык касиеттерди жаңы ушу ааламдык доорду элдерге жакшы түшүндүрүп келатасыз. Сизге сизде журт атасы боло турган улуу кишилер, улуу кыргыздар күч алып көбөйө берсин. Сизге чоң рахмат. Мындан ары ишиңер өркүндөй берсин. Арстан Алай ага ишиңерге ийгилик. Рахмат. Ушу көрөрмандар кайра өзүңүздөргө жаңырып калып атат. Эми ушул сөзүңүздү баштаганда эле үспөй эле сүйлөп кете бериңиздер. Мен ушу чындап кубанып атам. Кыргыз кырсыктан кутулуп кетсе экен деп, бир ушу кыргыз кутун сиңирип алса экен деп, кыргыз ушу дүйнөнү башкарып алса экен деп, кыргыз ушул улуу ордуна отуруп алса экен деп аракетим ушул болуп атат. Анан кайра ушуга өсүп баратканына аябай кубанып атам. Мисалы, улуу адамдагыдай ырыскы буйрулат. Улуу адамды төргө тартып, жамбаш же куймулчагын тартып атпайбы? Же жото жилигин кылып, мисалы, же учасын кылып, балаганы тартпайт турматтуу улуу журтум. Ансыгандай биз улуулукка калыптанганда каражат деле өзү келген атат. Себеби батыш эли каражат болуп атат да, биз касиет болуп атабыз. Анан ошо улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калып атат да. Демек сен касиетиң болбосо барып анан мен Россиянын мусун чагып жүрөм, анан мусор терип жүрөм дебеңиздер. Ал сизден, себеби улуулугуңузду калыптандырган жоксуз. Байкем абдан туура айтып атат. Ушу сиздер өссөңүздөр ошого карап ырыскы болот. Сиздер өссөңүздөр дүйнө тегеренип, тегизделип, жол издеп келет. Себеби коду, келечегиз бизбиз. Табият, жер адамын, кыргыз элине багындыруучу теңир буйруган көсө, жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Кыргызга башчы болуудан корк. Могу президент болосуңбу? Кыргыз жолун билбей туруп, кыргызды жетектөө кыйын деп берилет ааламдан. Себеби кыргыздын же кыргыз элин башка улуттай жетектегенге болбойт. Себеби көктөн буйрулган укугу көп. Биздин укугубуз өтө көп. Чындап эле от суу ташаба адамга багынабы? Багынат. Мына, энергия өтүп атабы? Аба барып атабы сизге? Эстеп атасызбы? Айыгып атасызбы? Аба кайра арбайбы? Воздух, духов возит. Көрдүңүзбү мына? Адамга багынат алар. Эгер сиздин улуулугуңуз болсо иштеп берет. Анткени мен алардын сөзүн айтып атамбы? Алар кереметин көрсөтүп ишендирет, анан багындырат да. Сиз ишенип атасызбы? Дүйнө багынат да. Дүйнө ишенип келет, жолун табат. Мына байкемдер, жанагы Таластан Аманбаев айылдан чагылган байке, Караколдон чагылган байке. Ыраазымын мен. Карапайым адамдар ушинтип тез өсөт. Могу байлык бийликке берилип алгандар, эскиче бир динге кирип алгандар,
Эскиче көз ачыктар артта калат. Себеби көз ачыктар өз көрүнүшүнө, тигилер бирөөсүгө бир рамкасына, бийликтегилер баягы уруш талаш карама каршылыгы менен эле жүрө берет. А карапайым элде касиет бар, ошолор өсүп кетип атат. Эркек кишилер өсүп кетет, себеби эркек кишинде өзүндө энергия бар да. Мына мени кубанган. Мына энергия иштеп атабы? Иштеп атат. Айгып атасыз, духуңуз көтөрүлүп атат. Буту колуңуз чымырап атат. Айгып атасызбы? Эртең жашарасыз. Мына бизге илимге келгендер буту колу кыйрайып, мыйрайып калгандар түстөлөт. Себеби энергиядан да анын баары. Анан дүйнөдө ошентип жанын сурап келет, келечегин сурап келет, өлбөстүгүн сурап келет. Миллиардерлер келет өлбөс үчүн. Мен жөн эле нервимди коротуп турмун деп. Силердин укуңар бар экен, силер жер эненин ээси кыргыздар турбайсыңар. Биз жер энени касып ушугунду көргөн турбайбызбы? Ошол силердин ээңер барып бизди талкалап аткан турбайбы деп. Жер эненин ээси кыргыз деп берилет. Коргоп сактап калгыла деп. Себеби огородко эле мал кирип алса, же бирөөлөр кирип алса, коргоп сакташыбыз керек да. Урматтуу улуу журтум. Эң башкысы улуулук отуруңуздар. Мына ушу энергия иштет. Жерди түйшүгүн коюп тур. Сен өйдөлөсөң, жер сени, эл сени ичип жүрөйт, адамзат сени ичип жүрөйт. Ошонунан жок, жеке башың үчүн барып мус чаксаң мус чак. Мусур терсең мусур тер. Урматтуу улуу журтум, Манас жаңырыгы булчу. Манас ааламдык дастан. Ааламдык дастан бул, ааламдык кайра философия. Мына, ушу Манас жаңырыгы өз ишин кылып атат. Аз болсо дагы, кичик болсо дагы чөйрөсүнө жеткирип атат. Утуш алып атат. Жетекчиси, иштеп жүргөн адамдар. Ошон үчүн жаралып келген бул телевидение. Өзү ордун тапты. Ушу Манас телевидениясына кичине мээрим төгүңүз коюңуздар. Бул баары бир мына чындыкпы? Эл жактырат эртең, айланан депутаттын сөзүн коюп эле, КТРиңди эле элтериң ушу передачаны берчи дейт. Өзү эле сурап алат, таап алат. Анткени булакты таап алат, бир жалгыз булакты ал көп суунун арасынан болсо да адам барып таап алат. Могу булакта бир нерсе бар экен деп. Анан ошо менен кыргыз бат эле биригет. Жакырчылыктан Арсанбай жакшы сөз менен гана чыгарат. Мына урматтуу улуу журтум, мына сөздүн энергиясы, адамдын энергиясы, улуулуктун энергиясы. Анан журт атасы деп калды. Эми журт атасы деген бул кыргыздын атасы эмес экен, бул ааламдан берилген. Көрсө адамзаттын атасы журт атасы деп аталат экен. Биз жөн эле бир чектеп алган экенбиз. Бул берилген, биз адамзаттын атасыбыз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ошо YouTube'дан Арстан Алай деп көрсөңүздөр болот, Facebook'та бар. Анан ушу 1-4 күнү кечки саат 7-де көрүшөбүз. Менин байланыш телефондорум 988-188, коддору 706, анан 775, 988-188. Жан дүйнөңүздөрдө ошо зима не будет деген ошо эски түшүнүктүн баары эле ошо зима. Жана карама каршылык, кыйынчылык, арыздашуу, татаалдашуу, өзүн тааныбастык. Ошо жан дүйнөңүздөрдө кыш болбосун. Көкүрөгүңүздөрдө жаз байырлап, жан дүйнөңүздөр, духуңуздар көтөрүлүп, өзүңүздөр жеңип, өзүңүздөр соттоп, ошол өзүңүздөр жаратып, анан көк асман коштоп колдоп мөөр бассын. Үйүңүздөрдө тынчтык болсун.